Урматтуу президент мырза, мен сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Чынында айтканда тарыхта болбогон нерсе болуп, бүгүн баарыбыздын үнүбүздү угуп, ушундай бизге бир дем күч берип, жана ошондой бир жакшы бир мыйзам сактоого чакырып атасыз. Бул чынында эле биздин элибиздин атасы катарында, мындай президент катарында жакшы бир кадам жасап атасыз да. Анан айтайын дегеним, 2007 жылы биздин өлкөбүз ошо гендерлик саясатка жакшы бир шарттарды түзүп, ошо 2007 жылы гана биздин айымдар Жогорку Кеңешке келгенге ушундай шарт болгондо. Ошондон бери жакшы эле болуп келатып, мынакей быйыл жаңы мындай шарттар менен шарттар менен шайлоо өткөндүктөн бир мандаттык округдан Садыр Нуркожоевич, сиз билесиз, ошо айымдардын жана колдоо иретинде көрсөтүлгөн партийный системанын негиздери кирбей калган үчүн, чынында айтканда бүгүн 36 депутаттын ичинде бир гана айым бар. Мынакей эми биз бул жолу көбүрөөк чыгып атабыз, 4-5 айым болуп, Кудай буйруса эми өтүп калар деп ойлойм. Эң татыктуусу айым эмес жигиттерде отурат азыр. Мынакей. Эми чынын айтканда айымдарга, аялдар, эркектерге мындай тең келүү өтө кыйын. Биздин абдан көп түйшүктөрүбүз бар. Биз аял гана эмес, энебиз жана башка дегендейчи. Ошон үчүн кандай болсо дагы эмики мүмкүн эгерде өзгөрүүлөр кирсе, ошол мыйзамга, ошону эске алып койсоңуздар. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ошо өзүмдүн коллегаларыма, кесиптештериме кайрылып кетет элем. Мынакей үгүт иштери башталбай жатып эле, жанагыраки черный пиар деген балекеттер башталды. Эми ал черный пиар деген бул ошону жазап койсоңор эле эл шайлабай коет дегенден алыс болуш керек. Биринчиден авир деген керек. Анан кийин мына Алла Таалам өзү бир тууралайт деп ойлойм. Ошон үчүн черный пиарга барбасаңыздар. Жок дегенде бир ono байлар отурасыңар азыр. Анан гонка болот бири-биринен. Бул көп берип атыптыр, мен андан көп берейин деп. Өзүбүз үйрөтүп коебуз да мына кандидаттар элде. Эгер өзүңөр бербей койсоңор, шайласаң шайла, шайлабасаң, анда тим кой десеңер, анан кийин көнөт бара-бара. Анан кээ бирөө дагы жолуң жасап берем дей берет. Трансформатор коюп берем, мектеп салып берем дей берет. Депутатта каражаты жок болсо эмнесине салып берет? Депутатта болгону бир микрофону бар, мыйзам жазуу укугу бар, ошонун аткарылышын көзөмөлдөө бар. Анан коррупция болуп атса, ичип жеп аткан болсо, министрлердин тизгининен алышы бар. Могу жерде ичип койдуң, жеп койдуң, только по факту мындай, факты менен кармап туруп. Ошол бар, колунда акча жок. Жолду, трансформаторду, мектеп салганды өкмөт жасайт аны. Ошону түшүндүрүш керек. Элдин психологиясына өзгөртүш керек, элдин психологиясын. Кандидат келип саган жол килем төшөп бербейт астыңа депчи. Өкмөт жасайт аны. Мен сенин мыйзамыңды жазып берем, сага шарт түзүп берем, мага кайрылсаң сенин маселелериңди чечип берем. Адилетсиздик болуп атса, мыйзам иштебей аткан болсо деп биз кандидаттар ошогон элди ошогон көндүрүшүбүз керек да. Саламатсызбы, урматтуу президент мырза, урматтуу чейиндин катышуучулары. Биринчиден, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге чоң ыраазычылыкты билдиргим келип атат. Илгери өтө турган кандидат бирөө барып, ошо президенттин же өкмөттүн батасын алып кетсе, бүгүн сиз мына 30 кандидатка батаңызды берип, бизди чоң жолго узатып атасыз. Анын үчүн сизге чоң рахмат. Экинчиден, жанагы сөз боюнча айтып кеттиңиз, кадрлар боюнча деп. Сиз президент болгондо айттыңыз эле, эми мындан кийин только конкурс менен кабыл алабыз. Конкурстан өткөн балдар, кыздар ушул мамлекеттик кызматка кабылданат деп. Мен ошол сиздин сөзүңүздү угуп, ага ынанып, конкурстун баарынан өтүп, анан кийин ушул 6 жылдан бери бир дагы муниципалдык ишке жетпей жүрөм. Буга чейин мен Ленин районунун биринчи акимдин биринчи орун басары болуп иштегем. Бирок ошону мына мамлекеттик кызмат кылам деген өзүм терең оюм, терең ишеним бар эле. Мамлекеттик муниципалдык жумуштун жоктугунан мына ушул шайлоого аттанып кеттим, ушу мамлекетке жумуш кызмат кылалы деп. Рахмат, Темир мырза. Могу кадр боюнча бизде госкадровый резерв бар, топтолгон. Айбек Жуншалиев мырза, микрофонду алып туруп айтып коюңузчу, бүгүнкү күндө канча резервде турат? Биз бошогон аким, зам аким, мэрби же болбосо башка жана зам министрлерби ошол кадрдан издеп атабыз мына. Канча кадр бар депчи. Мисалы,
финансист керек болсо бүт финансисттерди алып келгиле, резерв кадровда турганда алып келип алып анан кийин бирден карайбыз, анан кимисинин опыту күчтүү, каерде иштеген, тазабы таза эмеспи деп могуну чакыралы деп 3-4 чакырып алып анан беседадан өткөрүп анан коюп атабыз. Мурункудай колго тийгенин же бир көзгө көрүнгөн тууганыбызды койгон жерибиз жок. Айбек айтып койчу, канча эме бар? Туура айтып атасыз, Садыр Нуркожоевич. Биз бүгүнкү күндө 2 түр резерв бар. Bir резерв бул деген мамлекеттик мекеменин өзүнүн алкагында резерв түзүлөт. Ал өзүнүн кызматкерлеринен жана ошол жака талапкер катары кирип аткан кызматкерлердин резерви болуп түзүлүп калат. Экинчи бул регионалдык резерв. Ал жерде мэрликке өзүнчө, акимдикке өзүнчө, биринчи орун басарлыкка өзүнчө, анан ошол ичинде ар бирөөнү тандаганда биз андан сырткары квалификация талаптарын да карап чыгабыз да. Ал резервде болду эле деп туруп эле кызматка коюш эмес, анын дагы квалификация талаптары да туура келиш керек. Андан сырткары биз мына акыркы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде жергиликтүү бийликке жетекчиликти ошол жердин уроженец болбош керек да. Ошондой дагы маселелерди карайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде 4000ден ашык резервисттер бар. Ар бирөөнү ушу ар бир квалификациялык талаптарына ылайык карайбыз. Андан сырткары биз 3-4 талапкерди алган болсок ичинен аны дагы текшерүүгө жиберебиз. Алар ККНБден, МВДден текшерүүдөн өтөт. Көп учурда бизде мындай көрүнүштөр бар. МВДден же башка мекемеден өздөрү алып келген справкаларын алкагында таза болот, а биздин берген запростордо уже башка маалыматтар келип калган күндөр да болот. Ошондуктан бүт ошол талаптардан өткөндөн кийин гана биз сунуш кылабыз дайындоого. Темир мырза, мен айтайын дегеним мына, сиз ушинтип айттыңыз эле деп атпайсызбы? Айтканыбызды жасап атабыз. Мен бир 2000ден ашык деп ойлогом, аны бир 2 ай мурун болсо керек. Мына 4000ден ашык резерв кадровда турат мына бизде азыр. Өтүп, Гамсумодон өтүп, анан резерв кадровда күтүп атат. Бошогон орундарга ошолордун арасынан тандап алып атабыз. Көчөдөн алган жокпуз. Муну кылдык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менде бир суроо, бир маселе болуп атат да. Буга чейинки шайлоолордо биз билебиз, сиз сөзүңүздө да аябай жакшы айтып өттүңүз. Бара президенттин батасын алган, башка ошо өкмөт мүчөлөрүнүн батасын алган адамдар шайлоодо депутат болуп келчи депчи. Чындыгында ошондой болчу. Бирок биз буга чейинки өткөн шайлоолордо көп болдук. Мен өзүм дагы министрликтердин борбордук аппаратында, ушул эле жогорку кеңештин аппаратында да иштегем. Анан ошол жерде отурганда дагы мамлекеттик кызматкерлер аналитик болуп эмеспизби? Бул Аламединден бул өтөт го, Октябрьскийден бул өтөт го, генерал мисалга айтып атам. Генерал Туранбаев өтөт. Тиги акчасы көп, тиги миллионердин жээни өтөт деп ойлогонбуз. Бирок акчасы жок, жөнөкөй Дастан Бекишев өттү. Бийликке жакпайт деген Васейит Атамбаев өттү. Ошогон бир топ адамдар келди да. Анан мен дагы өмүр бою ушу жашым 36 болгону менен 10 жылдан ашык мамлекеттик муниципалдык кызматта иштедим. Ушул шайлоо таза өтөт деп мен да ушул жолго аттандым. Элдин алдына чыгалы, эч кандай коррупция болбойт, таза шойлоо өткөрөлү деп элдерге дагы айтып атабыз. Анан кийин бир өтүнүч бар да, Садыр Нуркожоевич. Ушул спецслужбаларга, ГКМБга, прокуратура, МВДга жакшылап тапшырма берсеңиздер, подкуп голосов вообще болбосун да. Эмне дегенде азыр угуп атабыз. Биздин оппоненттерибиз мынакей миллионер, сомовый миллионер, миллиардерлер дагы бар, бывший генералдар бар. Эми ушуларга мындай баардыгыбызга бирдей шарт түзүп аткандан кийин ушу подкуп голосовду дагы бир аябай жакшы карап берсеңиздер, көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Рахмат Мирлан мырза, уларга тапшырма берилген. Азыр иштеп атышат. Анткени биздин эң негизги максатыбыз, бүгүнкү чогулткан максатыбыз ошо да. Подкупту мындан ары унуталы, элдин психологиясын көндүрөлү, шайлоодо акча бербейт деп туруп 32 кандидаттын арасынан тандап туруп, ушул менин кызыкчылыгымды коргоп берет жогорку кеңеште деп шайласын деп атабыз да. Биз тапшырманы берип койгонбуз. Анан эми подкуп кылып кармалып алып, анан дагы бакырбагыла, мына мени подставить этти, анан тигинти минти деп. Ошон үчүн кылбагыла подкупту, мына өзүңөрдөн суранам мен өзүңөрдөн. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр мырза, урматтуу Центризбирком жана аткаруу бийлиги, жана бардык кандидаттар. Садыр мырза, сизге 3 сурообуз бар, биздин 3 сунушубуз бар. Биз 3 жылдан бери ушул сизге айталы деп жүргөн нерсебизди да азыр айтып алсак уруксат этиңиздер. Биринчиси бул шайлоо боюнча болуп аткан биринчи сурообуз, биринчи мына жакшы шайлоону таза өткөзгөнгө шарт түзүп бердиңиз. Бардыгын мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер эч ким катышпасын деп.
бирок ушул нерсеге дагы кыстырма кылып эки категория адамдарды киргизип койсоңуздар мындан ары таптаза болот. Бул домком жана квартальный. Азыркы учурда мага маалымат келип атат, ошолордун колдорунда баардык спискасы бар экен. Ошо адамдар менен кээ бир кандидаттар барып, соодалашып акчасын берип, ошолорду аралаштырбай койсоңуздар болду, токтойт бул нерсе. Болду, түшүнүктүү. Мэр город Эмилбек мырза, срочном порядке ушул азыр ушул Ленинский район боюнча жок кылгыла. Домком менен квартальныйларды да ооз-2 тапшырма бериңиз, вообще аралашпасын. Бул жигит туура айтат, бул Эртай мырза туура айтты да. Ошо домкомдордо да көп нерсе чечилип калат да. Аларда списоги бар, анан мунун буган баралы, тиге баралы деп жетелеп алып кандидаттарды ошентип жүргөндөр да бар. Аралаштырбагыла аларды дагы.